Бүгүнкү боло турган эфир Сооронбай Жээнбековдун экс макамасы жөнүндө жана анын учурунда ошол Сооронбай Жээнбековдун учурундагы кылмыштуу бийлигинин, коррупционер бийлиги жөнүндөгү бир аз учкай сөз кылып кетем. Түз эфирден алыстабай туруңуздар. Азыр кандай схема менен коррупциялык жолдор болгон, ошолордун баардыгын буюрса элге жеткирем деген ойдомун. Кутман кеч баарыңарга, урматтуу достор. Чоң үнүм чыгып атабы, жазып койсоңуздар алдыга. Звук кандай чыгып атат? Звукту жазып коесуздарбы, мүмкүн болсо. Дагы аудитория кирсин. Азыр достор, түз эфирден чыкпай туруңуздар. Сооронбай Жээнбеков жөнүндө жакшы ачуучундуктар болот. Урматтуу достор, анда эфирди баштай берейин. Баарыңарга салам алейкум, кутман кеч, урматтуу достор. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, бизде ушундай бир адатка айланган экс президенттер деген чоң улуу макама бар. Ушул экс президенттер жөнүндө, ушул экс президенттердин кол тийбестиги жөнүндө буларга бир жакшы мыйзам иштелип чыгып, экс президент деген макаманы бербеш керек. Мен жеке оюм. Мынакей мен айта кетейин. Сооронбай Жээнбеков 3 жыл мамлекетти башкарды да. Өзүнүн досу менен мушташып жүрүп, эч нерсе кылган жок. Элден кечирим сурап атат. Бир шумдукта бир иш кылган жок да, контейнерден мектеп салды. Мамлекетке эч бир пайдасы тийген жок. Сооронбай Жээнбековдунчу. Эми ушуга окшогон мамлекетке пайдасы тийбеген Сооронбай Жээнбековго окшогон мамлекеттен бир нече миллион деген сомдорду долларлап жеп, пандемия учурунда ушу Сооронбай Жээнбековдун шалаакылыгы менен канча миңдеген кишибиз көз жумуп, канча миңдеген көз жаш төгүлдү ушу Сооронбайдын айынан. Канча деген балдар, 10дон 20дан балдар көздөрүнөн айрылды. Үмүттөгөн 20 жашар бала, бир үйдүн жалгыз баласы каза тапты. Эми ушундай преступный мирде деле мындай жок да. Мындай карап келгендечи, Сооронбайды негизи жоопко тартыш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул элдин эсебинен жашап, элдин эсебинен пенсия алып, элдин эсебинен өмүр бою мындай багылбаш керек да. Сооронбай Жээнбековдун убагындагы Кашкар Жунушалиев, Опунбаев, председатель ГКМБ, ушулардын Осмонов, ушулардын баардыгын жоопко тартыш керек. Буларды алып келип туруп эле тергөөчүгө алып келип камаса болот. Анткени биримдик партия элде мекеним Кыргызстан экөө ачык элди сатып алган, ачык. Ошонун негизинен келип революция чыкты да. Ошонун жыйынтыгы революцияга алып келди. Сооронбай Жээнбековдун кылмыштары, Асылбек Жээнбековдун кылмыштары, ошо Сооронбайдын учурунда кайсы кимдер менен иштешкен болсо, губернаторунан баштап акимине чейин бардыгын жоопко тартыш керек. Пандемия учурунда 600 миллион доллардан ашыгыраак Кыргызстанга гум жардам келиптир элдерге. Бир дагы кыргыз эли, ошонун бир да жакшылыгын көргөн жок. Ортодон бизнес жасашты булар. Элдерге дары сатышты, элдер кырылып баштаганда. Өзүнүн эли кырылып атканда, өзүнүн элинен бизнес жасагандар булар мамлекеттик чыккынчы деп коет буларды. Буларды аябасыз жоопко тартыш керек. Сооронбай Жээнбеков, Асылбек Жээнбековдор булар акчага тунду. Акча море буларда. Өтө чоң байлык, кедей болуп келип, миллиардер болуп чыгышты булар. Каяктан миллиардер болду? Албетте сиздин биздин чөнтөбүздөн урдады да. Буга окшогон экс президент деген макаманы биз бере берсек, менде экс президент кол тийбестик бар деп туруп, Кыргызстанды чочкодой челишет булар. Кыргызстан чочкодой челишип, бардыгы каалаганын кылышат. Буларды мамлекеттин эсебинен экс президенттер вообще бакпаш керек. Мамлекетке эчтеке кылган жок. Мисалы, Акаев эмне кылды? Бычыратып тоноп кетти. Эчтеке 1,5 миллиондон ашык мигрант сыртта тентип жүрөт.
балдарын 5-6 жылдан көрбөй телефон менен сүйлөшүп, бир комнат үй ала албай, 4 сөтүк жер ала албай, 30 жылдап жүрүшөт. Бакиев эмне кылды? Бир нече кан төктү, 20-дан ашык саясий заказдарды, убийстволорду кылды. Анан Атамбаев келди, Сооронбай досуна берди, ал эмне кылды, тигини сатып, тигини камап, бирин кашасын, бирин жеп калышты. Экс макама дегенди, урматтуу Садыр Оgodович, буга жакшы мыйзам жазып, экс президент деген макаманы совсем алып ташташ керек. Ошондо менде кол тийбестик жок деп президенттер да ойлонуп, кой мен эртең картайганда түрмөдөн өлбөйүн деген ой келет да. Эмне үчүн Опунбаевдардын, Кашкар Жунушариевдердин, Асылбек Жээнбековдордун преступлениялары текшерилбейт. Булардын баарын текшериш керек, байлыктарын текшериш керек. Буларда эбегейсиз байлыктар бар. Түз эфирди бөлүшөт деген ойдон, урматтуу достор. Буларда эбегейсиз байлыктар бар. 680 миллиондон ашык доллар келген экен Сооронбай Жээнбековдун убагында. Кыргыз элине жардам деп. Ошонун бардыгын биз эч кимибиз отчет алган жокпуз да. Бардыгы сол чөнчөккө кетти да. Кыргыз эли кырылып атканда пандемияда скорый чакырсаң келбей, бириң өл, бириң кал деп бүттүк депутаттар качып кеткен. Кайта эле ошолор келип отурат, ошол эле депутаттар. Биз мындай Сооронбай Жээнбековго окшогон, Бакиевге окшогон, Акаевге окшогон ууру президенттерди аябасыз жоопко тартыш керек. Эми Атамбаев ал өзүнүн жообун алып чыкты. 4 жыл, 5 жыл отурду түрмөдө. Одиночкада тоже мындай ден соолугунан айрылып калды да. Эмне үчүн Атамбаев жөнүндө айтпайсыңар деп атпайбы? Урматтуу достор, мен Атамбаевдин да кишиси эмесмин, Жээнбековдун да кишиси эмесмин, Садыр Жапаровдун да кишиси эмесмин, Аскар Акаевдин да кишиси эмесмин, Курманбек Бакиевдин да кишиси эмесмин. Мен болгону акыйкатты айтып, болуп аткан көйгөйлөрдүн баарын элге ачык айтып турам. Эми карап көрсөңөр, Сооронбай Жээнбеков 100 миң сом айлык алып, государствонун сиздин биздин эсептен жашайт алчы. Ал бизге кыргыз элине эмне кылды? Сооронбай Жээнбеков. Кыргыз элин болгон 3 жыл конкретно тоноду. Конкретно тоношуп, ичип жеп, жакшы буттан турушуп, миллион деген доллар жыйнап, анан кете берди. Жыйынтыгын көрдү, ачкөздүктүн жыйынтыгын көрдү. Биримдик деген партия түштү. Мына бүгүн Сооронбай Жээнбековдун туулган күнү эле ушул күнү аябай куттукташып, түнкү 12ден эртеси түнкү 12ге чейин Сооронбайды бөпөлөштү эле. Кадырлуусуз, манас атамдардын манассыз деп. Бул өмүрдөгү убактылуу нерсе. Өмүрдөгү убактылуу нерсе, не только бийлик. Сооронбай Жээнбековду сөз жок, жоопко тартыш керек. Бул кыргыз элинен аябай көп нерсени урдап кетишти булар. Кайсы президент келбесин, сөз жок Кыргыздын ырыс кызына кол салгандар келет. Сөз жок кол салышат. Таза кадыр жок түшүп баратса, 2000 сомдон акча берише коюп, шайланып келишет. Биз, урматтуу кыргыз элим, биз таза шайлоону үйрөнүшүбүз керек. Биз абдан таза шайлоону үйрөнүш керек. Достойный, билимдүү экономисттерди, юристтерди, ички сырткы саясаттын бардыгын түшүнгөн депутаттарды шайлашыбыз керек. Биз ошондо гана биз алдыга жыла алабыз. Эми карап көрөлүк. Сооронбай Жээнбеков, бул канчакта бир нече гектар сарайлары бар да. Ошо президент болуп турган учурда, ошо канттын элине жер жетпей атса, ошо сарайына чейин бул асфальт кылып алып барган. Бул кайсыл акча? Атасы таштап кеткенби? Жок. Ал биздин чөнтөктөн, сиздин чөнтөгүңүздөн, сокурлардын, кемпирлердин, чалдардын акчасынан, ырыс кызынан урдалган жол ал. Биз өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз аяп коркпой ачык айтып коюш керек мындай коррупционерлерди. Ачык айтыш керек.
Мамлекет сиз менен менден башталат, түптөлөт. Сиз акыйкатты айтсаңыз, мен акыйкатты айтсам, жалпыбыз акыйкатты айтсак, мамлекетте уурулук азаят. Сооронбай Жээнбеков 3 жылда эки эле иш кылыптыр. Бири могу мурдунун учунда калды алдырыптыр, анан кийин контейнерден 4 контейнерди коюп мектеп салдырыптыр. Болду, анан Атамбаев менен раздана чыгып, до конца өмүрүнүн бийлигинин өмүрүнүн аягына чейин дал ошо Атамбаев менен күрөшөттү. Bunun bar degimde? Bunun bari kızganışta. Siz ekosун taqdırı üçün tıtışkan жоқ, siz ekosун taqdırı üçün tıtıştı. Акчанын маселеси менен tıtıştı. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз Кыргыз Республикасынын президенти катары, Конституциянын кепилдиги катары ушу Сооронбай Жээнбековдун экс макамасын алып, жоопко тартууну бир карап көрүңүз. Сиз Садыр Нуркожоевич мындай түрмөдө жатканда кыйналып, Садыр Нуркожоевич сизге бул даже мындай мээримдүүлүк төкпөй койгон Сооронбай Жээнбеков. Камчыбек Кыдыршаевич орозонун учурунда түз эфир кайрылып, Сооронбай Жээнбеков ушу Садыр Нуркожоевичти үйүнө кой берип коюңуз, орозо бүткөндө айтты биз менен окусун деп, Камчыбек Кыдыршаев ыйлап кайрылса да кой бербей койгон. Эмнеге кой бербей койгон? Анткени бул чындыктан корккон. Чындыктан аябай корккон. Бүт делолор каша. Схема, коррупциянын схемага малынган кекиртегинен коррупционерлердин заложники болуп калган Сооронбай Жээнбеков. Ошон үчүн таза иштей албай, мөөнөтүнөн мурда кыргыз эли коолоп жиберди. Биз туура багытты туура шайласак, президент болобу, депутат болобу, кыргыз эли туура шайласак, коррупция менен күрөшүп, мамлекет өнүгүп, казынабыз толуп, милициялардын, прокурорлордун, биз жаман көргөн соттордун, деги эле органдардын бардыгын айлыктары көбөйүп, ачкөз болбой калышат, ачкөз. Азыр кыргыз эли ыйлаган эле киши. Эмнеге? Сотто акыйкаттуулук жок, прокуратурада жок, МВДда жок, ишенбейт. Эл ишенбейт. Эмнеге? Бардык нерсе коррупциялашып кеткен. Эң башы бул коррупциянын амир сабы бул Акаев болгон. Кыргызстанда кенен кетип жүрөт да. Кенен кезир. Биз кыргыз эли ушундай Акаевге окшогон, Бакиевге окшогон, Сооронбай Жээнбековге окшогон коррупционерлердин байлыктарын ачык мындай далилдүү фактыларын айтып турушубуз керек. Биз далилдүү фактыларын айтсак, бизде келечек болот. Анан өлбө жаным өлбө, бириң өл, бириң кал десең, келечек кул болуп, көрүнгөн мамлекетте кар күрөп, бир кемпирдин көчүгүн жууп Россияда, Германияда бир орус кемпирди, немка кемпирди багып, гаршогун төгүп калат. Ошондой, урматтуу достор, биз кыргыз эли Садыр Нуркожоевичке дагы ушу коррупциянын схемаларын бардыгын айтып турушубуз керек. Бул видеолор сөз жок Садыр Нуркожоевичке жетет деп ишенем мен. Эми карап көрөлүк. Акаев биз Кумтөрдү ушундай бир улутташтырабыз деп аябай элди алдап 15 жыл кыргыз элинин караңгылыгынан пайдаланган бул киши. Бүт Кыргызстанды тыйпыл кылган. Этегинде аялы башкарып калды, көнтетип калышты. Анан Бакиев келди, мен бардыгын кыргыз элинин састан сүйлөп чыгарам деп, бардыгын канга киринтип кетти. Бир нече үй бүлөгө кайгап келди. Канча деген балдар октун жаракатынан өлдү. Канча деген балдар атасыз калды. Канча ушу күнгө чейин 2010 атылгандан баштап ушу күнгө чейин коляскада денесинен сөөгүнөн илиң аккан
Кыргызстандын эр азаматтары, баатырлары бар, отурат дагы эле тирүү, ток укол менен жашашат. Мынакей бийлигин сактап калам деп Бакиев өзүнүн кыргыз элине ок чыгарган, өзүнүн элине, өзүнүн жерине, киндик кан тамган жеринде. Анан кийин Сооронбай дагы ушун эле жолун жолдоп барды. Бир үйдүн жалгыз баласы, элестеткиле, жалгыз балаңар бар. Элестеткиле да, ошол ок жеп өлүп калды. Ошол президентке бата айтасыңарбы? Албетте айтпайсыңар. Өмүр бою каргып өтөсүңөр. Сооронбайды Кудай урду. Буну Кудай урду. Элин көзүн илбей калган. Бунун Сооронбай Жээнбековдун экс макамасын алуу боюнча президентке Кудай бурса дагы түз эфирлерди кылабыз. Буну министр МД Кашкарбаевди, Опунбаевди төрага, ГКМдин төрагасын, экстерди. Ушулардын бардыгын Сооронбай менен иштегендердин бардыгын жоопко тартыш керек. Булар Кыргызстанды нар жак бер жагы $1 миллиард, мындай айтканда, чочкодой отургузуп кетишти элди. Ал берили жагы. Түз эфирди бөлүшүп коесуздар, урматтуу достор. Сиз, биз, мамлекет, сиз менен биз чындыкты айтып турсак, урлар, мамлекетти урдап аткан урлар, булар коркушат. Азыр депутат болуп келиш совсем проблема жок. Акчаң бар болсо, могу башың консервада болуп, ичи пустой болуп турса дагы, бир $50,000 чачсаң, сөз жок, депутат болуп келесиң. Мындай депутаттарга добуш берерде дагы, урматтуу кыргыз элим, билимине, илимине, ал мыйзам жазган, мыйзам жазалабы, жазалбайбы, ошолордун баарын карап, анализдеп, анан кийин добуш берсек. Бул биздин гана келечек, биз үчүн эч ким бизге күйбөйт. Biz özüstün келечекти 2000 сомго сатсак, biz özüstün келечекти 2000 сом сатсак, балдарыбыз бекер сатылат. Бизде кичине ставка бар 2000 сом деген. А балдарыбыз кул болот. Билимсиз болот. Мектептер, больницалар эч жак мамлекетти карай албай калат. Эмнеге? Анткени сен 2000 сом добушуңду саткансың. 2000 сомго 4 киши кафеге тамак ичсең жетпей калат бир күнгө дагы. Сени сатып алган депутат, сага проституткадай мамиле кылат. Анткени ал сени сатып алды да, каалагандай кылат. Эртең ал сени сатып алган депутатка сен претензия кое албайсың. Эмелериңди, проблемаларыңды айта албайсың. Потому что сени 2000 сомго сатып алган болду. Эл менен депутаттын ортосундагы базар өлдү. Буга далил. Биримдик мекеним Кыргызстан. Көрбөдүкпү? 2020 жылы ачык сатып алды элди. Сооронбай Жээнбеков ойлогон, мен бийликти толук колго алам деп. Ала алган жок. Анткени адамдын акылы мындай келечекке жол ачат. Акча бул кыска нерсе. Эң жаман жашоо азыр ушу Сооронбай Жээнбековдуку да. Уйкусу тынч эмес. Качан камалып кетем деп. Уйкусу тынч эмес. Урматтуу достор, көп сүйлөсөм кечирим сурайм.